Assalamu alaikum kanalın görүүчүлөрү. Bugün biz sizlerge malina көчөттөрүнүн жөнүндө көрсөтүп кетели. Булар ошол эмки жылы түшүм бере турган көчөттөр. Медов деген сорт. Буларды biz быйыл жазында ошол майда келгенибизде эккенбиз. Азыр ушунча болуп чоңоюп калды. Эмки жылы буюрса булар түшүм берип баштайт. Медов сорту кандай болот дегендер, биздегидей эле малиналардай болот, бирок бир аз чоңураак сорттору болот. Буларды ушинтип бир горошокто 3төн кылып эккен. Ошол тамчылатып сугарат. Буларды горошокто эккенин себеби жылдырып туруш керек. Анан кийин чоңойгондо холодильникке алып келип сакташат. Кышында бирдей температурада сакташ керек, өсүп кетпеш керек. Анан кийин холодильникке сакташтын плюс жагы буну каалаган убакта чыгарылат. Мисалы, кээ-биркилерин мартта чыгара баштайт, кийинкилерине ошо май, июнь айларында да чыгарат. Май, июнь айында чыгаргандар акырын ошо кышка чейин беше берет. Себеби бардыгы бирдей убакытта бышып калса, жетише албай калат баарын тергенгечи. Ошондой. Бул өтө эле чоң жерде. Жаман көп болот. Анан көчөтүн алып кетсе болобу, Кыргызстанга алып барса болобу дегендер, негизи бул жакта ар бир ферма өзүгө ошол көчөт жасап чыгып, ошентип өздөрү үчүн кылышат. Анан негизи ошо көчөт сата турган дагы фермалар бар экен, көчөт чыгарып сата тургандар. Алар менен дагы байланыш маалымат алганга аракет кылабыз. Анан негизи Кыргызстанга Польшадан ушундай малина, клубника көчөттөрүн алып келгендердин бар экен, ошолорду укканмын. Ошолорду алып келип Кыргызстанга эгип түшүм алып жаткандар дагы бар. Ошол ана туугандар, буюрса дагы маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.